Эгерде жеке мени менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү. Алгач көбөйтүүгө мисал карап көрсөк. 1,125 көбөйтүлгөн 2,4. Көбөйтүүдө кошуу же кемитүү сыяктуу бүтүн сандын астына келиши шарт эмес. Ошондуктан каалагандай кылып жазсак болот. Алгач 4 менен көбөйтөбүз. Андан соң 2 менен көбөйтөбүз. Эми бул сандарды кошобуз. Үтүрдөн кийинки цифраларды санайбыз. 1,125тен кийин 2 цифра, 2,4төн кийин 1 цифра. Баш аягы 3 цифра. Демек артты көздөй 3 цифра санайбыз. 1, 2, 3. Демек үтүр ушул жерде болот. Жообу ошондо 3 болот. Эми бөлүүгө мисал карап көрсөк. Алгач бүтүн санды бүтүн санга бөлүп көрсөк, мисалы 8 бөлүнгөн 5. Мамча түрүндө чыгарабыз. Эң алгач 1ден беребиз. 5 болот. 8 минус 5 3. 3 5ке жетпейт. 0дөн беребиз. Дароо бул жака үтүр жазабыз. Дайыма бөлүүчү санга 0 бергенде ушул жака үтүр жазуу керек. 6дан беребиз. 30 болот. 30 минус 30 0. Жообу 1,6. Эми кичине санды чоң санга бөлүп көрсөк. 3 бөлүнгөн 5. 3 5тен кичине, ошондуктан 0дөн беребиз. Дароо бул жака үтүр жазмакпыз, бирок үтүр бүтүн сандан кийин турат. Ал сан бизде жок, ошондуктан 0. Андан соң үтүр жазабыз. Эми 6дан беребиз. 30 болот. 30 минус 30 0. Жообу 0,6. Эми ондук бөлчөктөрдү бөлүүгө мисал карап көрсөк. 0,145 бөлүнгөн 1,8. Ондук бөлчөктөрдү чыгарууда алгач үтүрдөн кутулуп алуу керек. Ал үчүн эки жактан тең үтүрдөн кийинки цифраларды санайбыз жана жетпеген жакты 0 менен толуктайбыз. Бул жакта үтүрдөн кийин 2 цифра, бул жакта 1 цифра. Ошондуктан 1,8ге дагы бир 0 кошобуз. Эки жакта тең үтүрдөн кийин 2 цифра болуп калды. Эми үтүрлөрдү алып салабыз. Бизде 0,45 деген сан жок, ошондуктан 0ду да алып салабыз. Калган мурунку бөлүүнү аткаргандай кылып аткарабыз. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.